Кудалар аман эсен болушсун. Өзүнүн столун таппай жаткан кишилер, тая журтту, кайын журтту, той ээлери макул болбойт ал нерсеге. Галстуктар кыйшайган, калпактар кеткен, тойдун аягына келип байке келе 500 сом деген. Жанат Рыскул тамада кыргыз тойлорунда көргөн билгени көп. Анын кыжырына эмне тиет? Анда эмесе сурап көрөлү. Атым Жанат Рыскул, жашым 24-тө, 4 жылдан бери тамада болуп иштейм. Тойдо менин кыжырым кайнаткан нерселер абдан көп. Алгачкысы, биринчиси баштаганым тойдун кеч башталганы. Саат 5-ке деп чакырылса, кыргыздын тою башталат саат 7-де. Бул минималдуу. Эң эле жакшы башталганы 7-де. 7-де алуу болуп отуруп 8-де башталат. Өзүнүн столун таппай жаткан кишилер, биякта ырчы чорчу эжекебиз тиги жар-жарыдан алып кирип келатса, жактан келе аткан болот. Пальтосун кийип алып, өзүн эптеп жанында бирөөнү да 3-4-өн ээрчитип алат. Узак достор, тойдун форматы. Тойдун форматы ушунчалык түптөлүп калган, өзгөртөйүн десең, той ээлери макул болбойт ал нерсеге. Канча жолу сунуштадым. Мен келгиле тостторду азайталы. Жок, менин кесиптештерим сүйлөшү керек, менин партнерлорум сүйлөшү керек, менин туугандарым, тая журтту, кайын журтту, дагы бир журтту кете берет. Тосттон кийин 200-300 грамм ичкилик кирген соң, ар биринде бирден Уитни Хьюстон, Луи Армстронг, Рэй Чарльз ойгонот. Башталат «Мен ырдайм» деген тема. Ансыз да убакыт желинип калган. Ресторан 12-ге чейин арендага алынган. Официанттардын эмгеги, официанттар 12-ге чейин иштеши керек. Идеяга байланыштуу. Тамада деле 12-ге чейин деп сүйлөшүлөт. Ашып кетсе. Ырчы бийчи чорчулардын регламенти түзүлгөн. Бирок эмне кылат? Биздикилер бир ырдамайынча кетпейт. Бир тостто эң азында. Тойду не дай бог саат 12-ге чейин бүтүрбөсөң болду, эң начар тамада сенсиң. Наалаттын баары сага. Болбосо кечип келген ким? Тойда тажатканы мени авторду кырлар. Мисал тостко чыгат, мен ырдайм деп баштаганда, кудалар аман эсен болушсун. Элестеткиле, мисалы Бекборбиевдин Дүрүдүм ырын кудалары деген сөздөрдү кошот, өзүнүн бир жазган тексти болот, анан ошол тема менен ырдап баштайт. Чоюлуп алат, эжем довольный. Эң тажатканы ушул. Анткени сенин убактыңдын көбүн алат, бир. Экинчиден элдин тажай баштайт, айрыкча жаштар, 30-дан кичүүлөр. Жаштарга көбүрөөк оюн, көбүрөөк бий, көбүрөөк эмне керек? Кызык керек. Биздикилер эмнеге көнүп калган? Былкытып, этти кайнатып коюп, тамакты алдына коюп, улам 50 граммдан ичип коюп, чиркин. Баягы эле сөздөр, баягы эле көздөр. Алдын мал бассын, аркасын бала бассын, майда тапишкелер көбөйсүн. Андан башка сөздөр көп го кыргызда. Бирок баягы эле тема. Тойдун 90% учурларында 10% халал тойлор болсо, 90% арак колдонулган, ичкиликтер колдонулган той болсо, достору, жигиттин достору өлүп баратса, тостко соо чыгышпайт. Аягында эмне болуп калат? Бири-бирин жыттап калат. Галстуктар кыйшайган, калпактар кеткен, кийитке кийилген калпактарчы. Анткени эмне болот? Достор күндүз кечке сайраңдап жүрүп, гулянкада деп коет эми. Гулянкадан кийин дагы кичине солугуп калышат. Анан кийин ичине киргенде кайра башталат да. Бири-бирин сүйөп калышат. Анан ошол жерде единственный бирөө болот да. Тили мындай кичине жаттыгып калган, өкмөт жумуштарында иштейт, айрыкча же болбосо жакшы окуган классташы. Чыгып, урматтуу туугандар деп бир аябай сүйлөйт. Жакшы өзүнүн ой пикирин айтат, каалоо тилегин айтат. Аяшка бактылуу бол, досум, родной, тиги бу. Бирок арасында бир эр кол чыгат. Мынтип калган, баягы калпак, галстук биякта. Нурик, родной, досум, ашпаштар, рахмат силерге. Досум бактылуу болгула, бийсина могу жерде тыкы, адик, мадик деп. Тамада эң азында дараткана чыгып баратса дагы. Эмне деген музыка деп. Вечно недовольный 35-тен 45 жашка чейинки эжелер. Вечно недовольный. Аларга музыка жакпайт. Улумундун музыкасын коюп берсең, старье дейт, жаштардыкын коюп берсең, мен мындайга бийлей албайм дейт. Эчтеке жакпайт бул возрастной категорияга. Оңой менен өтпөйт. Айрыкча единственный өтө турган материал бул восточный жанрдагылар. Эптеп, анда дагы уялып, мындай кайненелеринен уялып чыгып бийлеп коет дагы, вечно недовольный. Тойдо мени кыжырым кайнаткан эки категориядагы адамдар бар. Бириси мырзалардан, бириси айымдардан.
мырзалардан вечно эшикте тамеки чегип турган мырзалар. Эшикте. Той башталып атканда ошол кишини көрөсүң тамеки чегип атканынчы. Той бүтүп атканда да ошол эле жерде ошол киши тамеки чегип аткан болот. Тойдун көпчүлүк бөлүгү ошол тамеки чегүүчү жерде өтөт. Ал киши тамеки чеккени келеби, же эмне үчүн келет билбейм. Ошол жерде бир 6-7 киши болот. Примерно жашы 50-гө тээп калган. Өтө мындай солидный агашкалар, байкешкалардан. Сүйлөшкөн темасын көрсөң, охо. Кыргызстанды өнүктүрүп, болгон жагынан болгон бир дагы депутатты калтырбай талкуулап, президенттин жүргүзгөн ишин, өкмөттүн жүргүзгөн ишин болгон эми дей койчу. Кыргызстанды Швейцария кылып жиберет ал кишилерчи. Анан вечно уялчак подружкалар. Же конкурска чыгара албайсың ал подружкаларды. Же сүйлөт албайсың. Же тамак жебейт, же бийлебейт. Бойдок жигиттер ашыгат. Сулуулугуна, турган турпатына, сүйлөгөн сөзүнө балким. Бирок тойго эмнеге келет? Жөн эле отурушчу модель болуп позировать этип сүрөттөргө түшүп, ана сториске 1-2 сторис тартып койгон үчүн келбейт да, мисалчы. Номуру жок, моундай болгон тиколор залды будумчаң мондай. Бир карасаң, бир баласаң, деп кетип бараткан болот, оюнчуктар катып койгон болсо, оюнчук машиналар моундай ызып жооп кетет. Ошол балдарды кел жашыма ойнойбуз деп алдайм. Таап алганыңды акча бербейм. Кимди таппай калсам акча берем деп алдайм. Айла жок, ал ошол балдар өстөрүнөн бала да. Өстөрү көрүнүп атат. Бир тойдо болгон 500 сом алган бир кыз. Жашынып отуруп алган. Тойдун аягына келип туруп, байке келе 500 сом деген. Азамат экен ошол кызчы. Тойдон тажаган категория бар. Бул 50 жаштан башталат. 40 жаштан дейличи, 40 жаштан бир 60 жашка чейинкилер тойдон тажаган категориясы бар адамдардан. Ой, өткөн жумада эле тигинин тоюна барып келдим эле, ал жакка $100 кошком. Анан бияка 5000 коштум. Анан $200 коштум. Анан тигил, анан бул. Тойдо мен баягы статичный тамада эмес, баягы постоянно кыймылдагы. Раннермин да, чуркаган. Анан ошол жерде кулак, Кудайга шүгүр, музыкант болгонго угуп калам, чалып калат. Же болбосо эми антрак учурунда тышка чыгып, кичине музыкадан болсо башыңды эметкени киргенде налып аткандардан угуп каласың да. Бир чети карап күлөсүң, бир чети карасаң чындык баягы өз ишин аябай кыйрата билген кишилерди жүргөндөр. Бул обычно руководящий, башкаруучулук позицияларда иштеп жүргөн, өзүнүн кыргыздын чыган мырзасы деп сезген псевдо категория бар да. Сурасаң эчтеке билбейт. Бирок кыйын болгон жактан койсоң, диванный эксперт, чемпион да. Келип, жигит, сен могу жерин мындай деп койдуң. Же болбосо могу жерди созуп жибердиң. Сен могудан туура эмес айтып койдуң. Же мынтип койдуң. Себебин сурабайт. Эмнеден? Балким той ээси мага тизмени туура эмес жазып бергендир. Эмнеге биздики сидячий болуш керек той, отура тургандай болуш керек. Шведский стол уюштурса болбойбу? Дейли мисалычы. Шведский стол уюштуруп эле келип өзү каалагандарын айтып кетсе. Жок, биздин тойлордо обязательно келиш керек, гастрит зарабатывать этиш керек. Гулянкадан кеч келишет. Постоянно кеч келишет. Элдер келди саат 4-кө деп чакырышты. Азаматтар бирок 6-га келип берди. Аябай ыраазы болосуң меймандаргачы. Тиякта эмне болот? Жаштар көдөйдеп жүрүп кеч келишет. Өзүн таппай калгычы эчкен балдарды аябай жаман көрөм. Ал жерде эмне болот? Кыздын подружкаларын ойбойуна койбой тажатышат. Же ал кыздар ал балдар менен бийлегиси келсечи, таанышкысы келсечи, арасында бир симпатичный бир баласы болсо ошону да карап калышат. Же ал баласы тигилерге келип бир таанышсачы. Букет ыргыткан ажем бар го. Бойдок кыздар чакырасың, келет. Таң калтырганы менин бир тойдо 18-ге чыга элек 4 кыз чыгыптыр. Мындай карасам жашы кичүү да. Канчадасыңар десем, 16-да, 14-те. Эмнеге чыгып алдыңар силер? 18-ге чыга элексиңер го десем, байке жакшы ниет кылып коелу дейт. Эми элестеткиле ушундай казустар болот да. Кызырды кайнатканы пакет операциясы. Той бүтө элек. О, да, бүтөрүнө 15 мүнөттөй бар.
акыркы ыраазычылык сөздөрүн айтыш керек да той ээлери, үй бүлө мүчөлөрү. Той айтып атат, той бүтүп атат, түшүнөбүз, баары чарчады, чалыкты, бирок той ээлерин да сыйлап коюш керек да. Жок, бизде эмне болот? Жанагы столдун үстүндө турган алма менен бананга жетишип калыш керек. Эң башкы задача. Мына конфет печеньени алып калыш керек. Шатыр, шутур, шатыр тиякта. Урматтуу меймандар, келип бергениңиздерге чоң рахмат дегүү деп атса. Шатыр, шутур, шатыр, шутур. Сый жок. Аягынан капа болбой кетиңиздер. Эмнесине капа болот? Алдына ашты койсоң, 2 колду бош койсоң, 2 күндүк тамакты 2 саатта жеп койсо. Тойдо кыжырды кайнаткан нерселер көп. Айтор, быйыл сезон бүттү. Эми буюрса кыргыздын тойлору дагы бүтпөсүн, албетте, бул бизге жумуш. Тойлор болсо чалып койгула. Ал эми буюрса, мен ишенем, тойлордун саны азайса дагы сапаты жогорулайт деп.